Саламатсыздарбы. Эфирде жаңылыктар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Бедилов. Бүгін таңғы саат 7:20 чамасында Манас аэропортунун жанындагы Дача суу айылына Түркияга таандык Боинг 747 учагы кулап түштү. Саламаттыкты сактоо министринин маалыматына караганда, бул кырсыктан набыт болгондордун саны 32ге жетти. Алардын 28-и жергиликтүү тургундар. Жаракат алган 8 адам ооруканага жеткирилди. Айылдагы 25ке жакын турак жай талкаланган. Turkish Airlines авиакомпаниясынын учагы Кытайдан товар ташып келе жатып, Манас аэропортуна май куюу үчүн конгону жатканы айтылууда. Самолет аэропортко жакындаганда учуп конуу тилкесине жетпей барып кулаган. Кырсык болгон жерде өрт өчүрүү үчүн 16 бригада жана бир нече тез жардам кызматтары иштеп жатышат. Биз ушул аэропорт, Манас аэропортуна жакын аймакка 2 чакырым алыстыкта жайгашкан суу Дача аймагында турабыз. Бул жерде мындай маалыматтар боюнча учак конгондо 28 адам жергиликтүү тургун каза болгонун айтылып атат. Ошондой эле 4 экипаж мүчөсү дагы каза болуптур. Мындан сырткары 8 адам оор жаракат алган, 8 адам ооруканага алып кетишти. 8 тез жардам унаасы келген. Ошондой эле азыр бул жерде ошол жакынын жоготкондор дагы чогулуп атат. Кандай жардам берилет, кандай болот, азыр аны баягы штаб мүчөлөрү чечет экен. Атайын рабочий группа түзүлүп атат да. Бул жерге азыр 10 мүнөт мурда эле Сооронбай Жээнбеков премьер-министр келди. Ошондой биринчи вице-премьер Абугазиев дагы ошол жерде болчу. Ички иштер министри жана баягы өзгөчө кырдаалдар министри дагы ошол жерде. Окуя болгон жерге бизди ал жака уже киргизбей баштады. Биз сыртта салып турабыз азыр. Азыркы учурда жерде ошол суу Дача аймагында бул көчө, ошол самолет алып кеткен көчө Линейная көчөсү деп аталганы айтылып атат. Бул жерде мындай алдын ала маалыматтар боюнча 65 кишидей адам жашаган деп дагы болжолдонуп атат. Кырсык болгон жерде ыкчам штаб түзүлүп, куткаруу иштери уланууда. Ошондой эле учактын эмне себептен кулап түшкөнү иликтөө үчүн өкмөттүк комиссия түзүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов кабарлады. Анын айтымында, комиссияны биринчи вице-премьер Мухаммедкалый Абулгазиев жетектейт. Мындан тышкары, кырсыктан улам Манас аэропортундагы бир катар авиарейстер убактылуу токтотулганы кабарланууда. Аэропорт Манас, но список погибших и пострадавших формируется, поэтому более подробная информация нужно уточнять в службах Минздрава и МЧС. Также аэропорт Манас на данный момент закрыт и не принимает и не выпускает воздушные суда. Когда откроется аэропорт, будет известно чуть позже, потому что руководство и сотрудники аэропорта задействованы и на месте происшествия сотрудниками МЧС. После того, как работа там будет локализована, уже завершена, соберется совещательная группа вместе с АГА, агентство гражданской авиации, и после только этого решится вопрос возобновления работы аэропорта Манас. Учурда кырсык болгон жерде НТС'тин журналисттери иштеп жатышат. Ал жактан алынган видео материалдар учурда эфирге даярдап жатат. Азыр болсо Спутник маалымат агенттигинин сайтында жарыяланган авиа кырсык болгон жерде тартылган сүрөттөрдү тартуулайбыз.
НТС телеканалы авиа кырсык болгон жердеги кырдаалга көз салып турат. Бул окуя боюнча бардык жаңылыктарды НТС'тин маалыматтык берүүлөрүнөн көрүңүздөр. Сиздер азыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биздин каналдан алыстабаңыздар.